Кыргызстанда Мухаммад саллаллаху вассалам пайгамбардын түз тукумдары бар экенин көпчүлүк эл биле бербейт. Ал эми пайгамбардын урук тукуму жана андан тараганбыз деген уруулар сейиттер, кожолор жана төрөлөр деген ат менен таанымал. Азирети Мухаммад саллаллаху вассаламдын 6 баласынын ичинен 5-өө өзү тирүү мезгилинде кайтыш болуп, жалгыз гана Фатима деген кызы калат. Азирети Мухаммад саллаллаху вассалам пайгамбардын урпактары ушул кызынан төрөлгөн Хасан жана Хусейнден тарагандар. Saidler Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan urpaktarı olup eseptiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Fatima enevizden Fatima degen kızıdan taragan bul Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun jarı bolgan. Oşondan 2 oğul bolgan İmam Hasan, İmam Hüseyin. Hasan Hüseyin degen. Ошол Hüseyin'den taragandарды Saidler деп атайбыз. Пайгамбардан тарап Орта Азияда жайгашып калгандар негизинен Ахлу Байт деген ат менен таанымал. Алар башка мусулмандардай эле исламды жайылтуу максатында дүйнө жүзүнө таркап кетишкен. Кээ бирлери тагыраак айтканда ата-бабалары биздин аймакка келип жайгашып калышкан. Алар динди жакшы билишкендиктен жана мусулмандарды башкарышкандыктан кожоюн жана мырза деген маанидеги кожо жана сейит деген аттар менен таанылышкан. Сейиттер негизинен жер жүзүнүн көптөгөн аймактарында бар. Ош областынын Оккат районундагы жаратылышы Кооз Сахава жергесинде мына ушундай Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз тукумдары жашап келет. Алар жергиликтүү калк арасында өтө кадыр барктуу инсандар. Бир топ кылымдан бери сакталып келген санжыра булактары бар. Бул үй бүлө Саид Умар Олмасхановдор. Алардагы Саидтердин санжырасы атадан балага өтүп жүрүп сакталып калган. Мындай кагаз ар кимге эле көрсөтүлө бербейт. Ошол убакыттан бери оролуп келген жибекен, анан ошол убакта жазылган материалга болгон экен, ушунчалык бир топ кылымдар өткөн экен. Бети кагаз сыяктуу, артындагы мындай бир кездемеге чапталган сыяктуу бир жазылган экен. Анан көп кылым өткөн экен буга. Көп кылым өткөндүгүнө байланыштуу мында азыр мына өзүнүн акыбалы өтө жакшы. Келемиш чеген деп атабыз. Бул жерде биз жогоруда айткандай Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздан келип, ошол Фатима энебиздин жолдошу ошол Хазирет Алиден бери келип жүрүп отурган, катары менен жазылып жүрүп отурган атадан балага өтүп келаткан ушундай толук жазуулар бар да. Бул жазуу фарси тилинде, анан фарси тилинен араб тилинде дагы арасындагы жазуулар бар. Узундугу где-то 3 метрдей болуп саналат. Айтып атышат, Осман империясынын убагында Султан Сулеймандын дагы печати бар деп. Ошол Султан Сулеймандын печати мөөрү сакталганбы, сакталган эмеспи? Биз аяк менен дагы сүйлөшүлдү. Ошол алар бир өзүнүн үлгүсүн берсе, анан бияка көрүп көрөбүз. Анан көптөгөн эми бул жалаң гана ошол мусулман өлкөлөрүндөгү мөөрлөрдө. Бул жерде ошол кездеги падышалардын 39 мөөр менен, анан биякта 40-чы мөөр болуп да. Өтө тасталган нерсе экен. Саид Умар Олмасхановдор Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху вассаламдын түз тукуму. Аны тастыктаган бир нече метрге жеткен санжыра араб жана перс тилинде жазылып, кимдин канча баласы болгону, анын балдарынан кимдер тараганы аты жөнүнөн бери жазылган. Санжыранын аягында мөөрлөр коюлган. Мындай документ ал адамдар чындап эле ушул уруудан экендигин, ар бир киши жөнүндө жазылган маалыматтын туура экендигин тастыктоо үчүн басылган. Бирок көптөгөн мөөрлөр кимдики экени толук белгилүү эмес. Ошентип Саид Умар Олмасхановдордун өздөрүнө таандык санжырасы бар. Жана алар ата-бабалар кимдер экендигин так билишет. Мен Саид Умар Саид Азамдын уулу Хусейндин балдары. Ар бир ата-бабаларымдын жашап өткөн жашоосу боюнча, кылган иштери боюнча кеңири тарыхтан маалымат алсаңыздар, бир топ эле менин айткан сөздөрүмө далилдердин баары чыгат. Булар Имам Хусейн радыяллаху таала анху чоң атабыз. Андан Зайнел Абидин Hazratlari чоң атабыз. Андан Имам Саид Мухаммад Бакир, Имам Саид Джафар Садик,
İmam Said Musa Kazım, İmam Said Musa Riza, İmam Said Taqi, İmam Said Naqi, Sultan Malik Zarbagıj, İmam Said Ali Zarbagıj, Said Muhammad, Said Ahmad, Said İbrahim, Said Amir Naqi, Said Muhammad, Mir Said Jafar, Hazreti Said Jalaluddin, Said Ayhoca Ubaydullah, Said Burhan, Said Hoca Yusuf, Said Eshan Khan, Said Buzur Khan, Said Kamal Khan, Said Olmaz Khan, Said Azam Khan, anan Said Umar. Tarihi dalillerde İrşad-ı Talibin degen kitapta yazışıga qaraganda Haccac-ı Zalim degen padişah ötken. Haccac-ı Zalim degen padişah bular bul padişah adegende Saidlerdi ötü sıylagan, ötü urmattagan. Bularga mamleket taraftan aylıkların ceviçe turgan kamsыздап turgan mamleket kança Said bolsa oşonu kamsыздап turgan. Anan oşonun içinde üçüncü küçtör oşol Saidlerdi körüp kızganıp kızganıç payda olganduktan bulardın arasıga bölük salış üçün bir işlerdi oylop taap turup oşo Saidler oşo beylikке untulup atat, beylikti alat degen demeleri menen Haccac-ı Zalimdi korkutup ürkütüp sizdin ordunuzda uşular alışı mümkün, antkeni el bulardı kolduydu dep Saidlerge karşı iş жүрgüzöt. Anan bul Haccac-ı Zalim teleştirip, sürüştürüp görse her yerden uyuşulgan şunday sözler çıkat. Anan aytat, menin uşunçalık kılgan jakşılığımды bilbese bular. Bulardı men jok kılışım gerek. Dep, anan Allah Taalaga kasam içet deydi. Men Saidlerдің kanıga tegirmen aylantıram degen. Ana oşonduktan Saidlerdi karmap bir jerde çukur kılıp tegirmen kurdurup oşol jerde Saidlerдің kanı menen tolturat. Bar Saidlerdi alıp gelip başın keset. Özünün өлkösüden başka өлkölördөгülөрgө de basın jasayt, Saidler bolsa bizge beresin edi. Alar dagı makul bolup Saidlerdi karmap Haccacga alıp barıp beredi. Oşentip bularga kuguntuk baştalat. Anam bir mamleketin padişası danışmanlar menen, alimler menen kengeşip emi kanday kılabız? Şulardı biz Haccac'ın sözünü atkarbasak bizim başımızga bale bolatar. Oşonduktan biz bulardı berişimiz gerek degende alimlerden içiden egerde bulardı biz Saidlerdi karmap bersek anda erteң paygambardın yüzün kantıp karayız. Onu bir aylasın tavalık dep turup birösü aytat oşol türmödö ölümgө öküm tapkan azamattardı süйлöşüp görüşübüz gerek. Eger Saidler üçün canın kurban kılsa oşolordu Said dep biz jiberişibиz gerek. Bulardı ança mınça bolsa da saktap kalışыбыз gerek degen oydu aytat. Oşonu menen oşol iş yüzüge aşıp alar menen süйлöşöt. Alar makul bolgondan keyin oşol har bir Said'in sanjırasını ata tegini oşolorgo jattatat. Men balançanın balası balançamın. Bir kança kişini dayardap turup Haccacga jiberет. Bular bargıça oşol Haccac'ın dayardagan çukuru kanга tolturup tegirmen жүрgüzöm degeni işke aşıp ketet. Allah Taala'nın kudreti menen çoң jamgır bolot dagın. Oşol jamgır sel bolup kelip turup kanды aralashtirip tegirmendi bir aylantırıp kasamı çeçildi bolup öküm toktogon bolup. Bular bargandan keyin al öküm toktogon anan aman kalat dagın. Bular aytat biz bul jerde
күн көрө албайбыз, анткени биз белгилүү кишилербиз. Бирок биз азырынча ошо сайыттардын санжырасын жаттап, биз башка жака, дүйнөнүн башка жагына кетип, ошол жакта сайыт болуп жашай беребиз деген пикирдегилер да пайда болот дагы. Анан дүйнөгө алар да тарап, анан барган жерде биз сайытпыз деп туруп жашай берет. Ошондуктан сайыттерди азыркы учурда кайсы жерде болбосун, кимде санжырасы болсо, ошол чыныгы сайыт болуп эсептелет. Эгерде санжырасы болбосо, анда баягы калпычы сайыттерден болуп калган жактары да болот да. Ошонун үчүн ар бир мамлекеттин, ар бир өлкөнүн казысы, муфтиси бул жөнүндө көңүл бөлүп, кимдин санжырасы болсо, биринин артынан бири ошол печетин басып тастыктап келген. Ошол биздин заманга чейин ошондой тастыкталган санжыралар бар. Ошо тастыкталган санжыра болсо, анда чыныгы сайыт. Эгер тастыкталбаган болсо, же болбосо биз сайытпыз деп кур сөз менен эле ошо сайытпыз дегендерди сайыт деп кабыл албай келген. Азыркы заманда жерлердеги сайыттарды барганда биз суруштурабыз, санжыраң барбы? Санжырасы бар сайыттар өтө көп. Сейиттер эл ичинде өзгөчөлөнүп белгилүү болууну каалашпайт. Аларды көбүнесе эски муундун кишилери жакшы билишип, кожолор ак сөөктөр деп таанышкан. Мындан улам көпчүлүк эл пайгамбардын балдары деп урматтап, колдорунан келген жардамдарды да берип келишкен. Калк ичинде кадыр бактуу бул инсандардын батасынын өзгөчө касиети бар экени айтылып, ага ашыккандар арбын болгон. Пайгамбардын урпактары барган жерде, эгерде эл ошол жердеги жашаган журт эстүү, кыракы болсо, ошолордон өтө чоң пайдаланса болот. Алардын ошол бир назары, же болбосо бир берген батасы эле кишинин келечегидеги максатка жетишиге ошол түрткү болот да. Ошонун үчүн булардан пайдалансын эли журт деп Алла Таала буларды жер бетиге тараткан себеби да ошондон улам деп билебиз биз. Өлкөнүн түштүгүндө бул сайыттер жашаган Ноокат районуна караштуу жайдын Сахава деп аталып калышынын да өзүнүн таржымалы бар. Айрым такталбаган маалыматтарда ата бабасы бул жерге келип жайгашып калган пайгамбардын жан жөкөрлөрү, сахабалары болгондугу айтылат. Кудай Тааланын тагдыры менен акыйкатчылыгын Кудай Таала билет. Жаңыдай жалпак таштарда аттардын да издери түшүп калган жерлер бар да. Мына ошол Арабистандан келген улуу заттардын аттардын изи да түшүп калган деген бир маалыматтар да бар. Анан ошондой бир зиярат кылып эки жактагылар келип урматтай турган, ал жерде мындай тополоң кылбай турган, шариятты кармай турган, Алла Таалага, пайгамбарыбызга бойсунуп Кудайым дей турган жаңыдай бир зиярат кыла турган улук жер деп эсептелген жерлерге жаңы сайыттар, төрөлөр ушул жер жакшы экен, ушул улуулар жаткан жерге бир жакын жерде жашасак деп, ошо сахабада көбүрөөк төрөлөр ошол жерге көчүп, ошол жерде мекендешип калган да. Мына Өзбекстандан, мына Тажикстандан башка жактагы төрөлөр да бири-бирине угушуп, ушул жака келишип, ошол жерде азыр төрөлөрдүн көбүрөөк жашаган жери ошол сахабалар деген жерде жашашат. Ал эми чыныгы сайыттер азыркы учурда да өз укум тукумунун өзгөчөлүктөрүнө тыкыр көңүл бурушуп, бөтөн бирөөгө кыз беришпегендиги маалым. Негизи сайыттер булар бири-бири менен байланышта. Эгерде араларында жакын болуп жашагандардын илгертен укканыбызга караганда сайыттер бири-бириге гана кудалашып кыз берет экен, башкаларга бербейт экен дегенди угуп жүргөнбүз.
Сайит жана кожо деген сөздөр мырза, кожоюн, ак сөөк деген маанини билдирет. Арабтар исламды жайылтуу үчүн ушул аймакка келген учурда жергиликтүү эл сабатсыз жана карапайым болгон. Арабтар бул жерде элге жаңы динди жана жаңы маданиятты үйрөтүп, бул жердин интеллигенциясы болушкан. Ошондуктан сыйлуу адамдар катары аларды сейиттер жана кожолор деп атап коюшкан. Маалыматтарда орус падышачылыгы бул аймакка басып киргенге чейин бул эл өз алдынча улут катары эсептелинген. Кийинчерээк совет бийлиги орногондон кийин булар улут катары эсептелбей калган. Себеби булар бай, мартабалуу жана динчил адамдар болгондуктан байманаптарга жана динчилдерге каршы саясат жүргүзгөн совет бийлиги учурунда көп кысымга дуушар болушкан. Ошол Машрапкан төрөбүздүн туугандары ошо сайыттардан, төрөлөрдөн бири аксакал киши экен. Аты эсимде жок. Анан үйүнүн жанында короо тамаркасы чоңураак экен. Ошо тамаркасынын бир жериге бир кабыр отургузуп коюптур, күмбөз да. Анан атам айтты, бул күмбөз кимдин күмбөзү таксыр деп сурады да. Анан айтты, мен чоң атамдын күмбөзү бул деп шундай деди. Анан ошол жерге көмүлгөнбү бул адам деп сурап калды да. Сураганда жок таксыр деди. Атам баягы тахажжуд намаздарды окуп, Кудайым деп Кудайга көп ыйлап түндөлөрү ибадат кылган шундай бир адам эле. Мына орустар келип, орустун аскерлери келип, молдо дегенде эле тутуп, урганды уруп, атканды атып, кууганды кууп, колуга кишен салып, Сибирге айдап, дарексиз кылып, шунтип айдап жок кылып, илимдүү адамдарды, байларды шундай кылып жок кылган замандар болгондо, ошол биздин чоң атабызга да жаңадай кылып аскерлер келгенде, балдар баардыгы ыйлап чыкташып, жаңадай орустар келатат, мылтыктары менен келатат, шапкечен адамдар келатат. Эми биздин баарыбызды жок кылып кетер бекен дешип, шундай кылып турганыбызда, балдарым капа болбогула, гыжалат болбогула деп, анан бир жерден бир мындай бир топурак алып, анан коркпогула, Кудай кааласа, силерге да эч ким эч нерсе кылбайт, бизге да эч ким эч нерсе кылбайт, Кудай Таала өз сактайт, Кудайым дегендерди деп күтүп турушкан экен. Анан үйдөн чыкпай турган экен. Анан баягы аскерлер келип, Россиянын, орустардын баягы мурдагы падышалардын аскерлери келип, динге каршы аскерлери келип, анан үйгө кирсе, мындай бир топуракты алып, мына шундай кылып дем салып туруп, шүп деп туруп дем салып туруп чачып койгон экен. Эч нерсени көрбөй калыптыр да. Канча аскерлер мылтыктары менен, кылычтары менен, лашкерлери менен келип таппастан, бала чакасын да көрбөстөн, анан шунан кийин болуптур балдарым, силер аман болгула, мен кеттим деп, анан шундан ары чыгып кеткен экен. Шунан аркасынан баягы солдаттар, аскерлер издеп таппастан, булар биз жака качып кеттир да, жок экен дешип, анан таппастан кеткен экен. Ошондон булар бала чакасы да көрбөй калган экен. Ошондой болуп гайып болуп кеткен. Ошо атабыздын, чоң атабыздынга арнап күмбөз салдырып койгонбуз, бала чакаларыбыз эстеп турсун деп мына шундай бир касиеттүү адамдар да болгон да буларда. Ал эми Сталин убагындагы репрессияда алардын санжыралары өрттөлүп, жок кылынган, же болбосо жерге көмүлүп, же жашыруун башка ыкмалар менен араң сакталып калган. Мына ушундай кыйын күндөрдү Сайит Умар Олмосхановдордун чоң аталары да баштарынан өткөрүшүп, өз санжырасын башка бирөөгө берип сактап калгандыгын билген инсандары бар. Машрапкан төрөм тирүү да. Бул адамдын атасы да жаңадай неме болуп, аскерлер кыйнап, төрөлөр, буларды илимдүү адамдар, булар мусулмандарды башка жака буруп кете турган адамдар, буларды жок кылышыбыз керек деп, баягыдай бир тескери адамдар анан кийин кол сала баштаганда, ошо Машрапкан төрөмдүн атасы, атасынын аты менен эсимде жок. Ошол балдарын карап туруп, балдардын ичинен бир баласыга немени ташташ керек экен да, баягы нуска бар да. Ошо качан
Hüseyin Peygamberimizin nevrelerden tarqalgan sanjara var ekenden. Oşo sanjaranı bir akıl üstü bir kızga taşlagan eken. Kızım, mana o amanat. Mana şul maşrapkan törüm 40 yaşka kelgende şu sanjarani şu kişiге beresiz. Sizin ömrünüzge, sizin de baldarınыздın da ömrüge jetkide ырыскы боло турганда силерге мынау алтынды чоң bir калтада алтынды берип, mana şu силерге азык оокат болот. İşte böyle жашасаңар да Кудай Таала ырыскыңарды көбөйтүп берет, элдин алды болуп жашайсыңар. Uşu balam azı жаш, bunu берсем bunun kadırga жетпейт. 40 yaşta akıllı толот. Ошо 40 yaşka kelgende şu nuskаны, sanjarаны siz şu balama berip koyun amanat dep. Anam bayağı altındardı berip, bayağı sanjarаны orup, bayağı kızga bergen eken. Andan al kız da Kudayım dep жүрген takva kız eken, Kuday Taala'dan korkkan. Ana maşrapkan törüm özdamada soğlattı o adamda. Boylu, öңdü tüstü, bana ırang başlarda bir bassa adamlardan bir yarım metr, 1 metr jogorrak jüröt da, bir boyda kelişken, özde kelişken sımbattı o adamda. Ana nurlu adam özü. Kimele olsa körüşüp, törömde körüşüp duasını alat da, bazarga varsa o kayerde jürse de. Anan oşo kişi 40 yaşka kelgende bayağı kempir olup karıp kaptır da. Anan özde ança-munça orup ömrü de sal akırlap kalgan mal bolgan eken. Anan men bul amanatты tapşırıp koyborsam közüm ötüp ketpesin. Peygamberimizin urulardan, sayitlerden, törömdörden kalgan muska eken bul sanjar eken amanatты özüge tapşırayın da. Ondan keyin dayırgeçilik körüp bir kança adamdardı çakırıp, ondan keyin bir katar kiyim kılıp bayağı maşrapkan törögen. Ondan keyin takva molla adamdardı çakırıp, Kuday Taalaga jakın bolup kalgan bir oyluya çalış adamdardı çakırıp, ondan keyin çay verip, mal soyup, koy soyup degende şunday kılıp, mareke kılıp, ondan keyin bayağı kiyim keçekti maşrapkan törö 40 yaşka kelgende kiyimini kiygizip, ondan keyin oşu eldin aldıda sizler güva bolgula Kuday Taala mana körüp turat. Amanatты men da emi közüm ötüp ketpesin dep mana şu amanatты törömnü tapşırıp koyun. Maşrapkan töröm kabul alın da ana şu töröge bergen eken bayağı sanjarаны. Anan töröm bunu emi anda bir tuğanları var da kimele olsa şu sanjara mende kalsın deydi eken da. Bul öte kımbat bağlı nerse de, bul da tavılığız nerse de. Anan bunu sanjara egerde oşonu Saudiyaga alıp barsa, Saudiyaga barıp padişanın, Karoldun aldıgala kirip sanjarana şunday kılıp turup жазып koya turgan bolup kalsa, padişa oradan turup kelin taktır törüm dep körüşüp koldan öp, sizge ne gerek? Yer gerek mi? Üy gerek mi? Mal gerek mi? Dep kalagan yerden üy verip, kalagan yerden baylık berip, kalagança baylık berip seylay turgan nuska bul da. Gördünüz, oşonda öte kımbat bağlı nuska da. Кысым күчөп турган оор күндөрдү башынан өткөргөн кожолор өз алдынча улут катары калыптан албай ар түрдүү улуттардын ичинде калып кетишкен. Ошондуктан кожолор кыргыздардын, өзбектердин, тажиктердин, уйгурлардын, керек болсо түркмөндөрдүн арасында да бар. Sayitlerдин бул дүйнөдө жашап өнүгүп көп болуп, сан жагынан да көп болуп кеткен. Анткени буга Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ишарат кылган сөзү бар. Menin urpağım bakka salıştırgan. Bir tüp baktan bir kança butak bolot.
ошол сыяктуу менин урпагымдан да ошондой. Анткени себеп пайгамбар алейхиссалату вассаламдан бир эле киши калды. Фатиме энебиз. Фатиме энебизден Хусейн. Хусейнди да башын кесип, аны да өлтүрүп, урпактарын барын өлтүргөндө, анын балдарынын ичинен Зайнал Абидин деген эмчектеги бала ошону гана сактап калган. Ошо Зайнал Абидинден бул дүйнөгө тараган сайыттар ошо Зайнал Абидинден болуп эсептелет. Ана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айткан хадисиге да ушулдар келет. Бир түп дарактан көп бутак чыккандай менин урпактарым дегенде. Демек түбү бир булар. Бутактары дүйнөдө жайылган. Көп мамлекеттерде бул сайыттар бар. Германияда, Францияда ушул анткени кайсы жерге барбасын, ошол жерде ошол исламдын үрөөнү өсүп чыгат. Бул дүйнөгө исламдын тарашыга кээ бир тарыхчылар жалаң эле ошол коркутуу, үркүтүү, зордук менен же күч колдонуп келген деген пикирлерге биз кошула албайбыз. Анткени ошол дүйнөгө исламдын тарашыга эч кандай күч кубат башталышы да болгон, андан кийиниңиси ушул жакшылардын жер бетиге тарап, ал кулк мүнөзү, жүрүш турушу, адеп ахлагы жагынан элди исламга тарткан. Азыр деле ошондой өнүгүү дүйнөдө болуп атат. Кожолор жөнүндө илимий изилдөөлөр жок десе, бирок тарыхта алар туурасында жазылып жана айтылып калган учурлар арбын. Алардын бири Манастын 40 чоросунун башында сайыттер болгондугу айтылат. Majmuatut Tavarih деген Манастын кол жазма варианты кара сөз менен биздин бирден бир тутунган Манас жөнүндөгү далилибиз, ошол китебибиз жазма бул Majmuat Tavarih болуп эсептелет. Ошол Majmuat Tavarih 94-жылы которулуп, кыргызчага которулуп чыккан китеп болуп, бул канча жолу басылып чыкты. Жогорку окуу жайларда бул сабак болуп окулат. Мына ушул китептин башыдан аяга сайиттердин башыдан өткөн тарыхы жыйналган. Анан ошол сайиттерди кыргыз элиге кантип келип калган, Манас кантип алар менен кошулуп калган. Мана ошолор жөнүндө китепте кенен айтылган. Манастын 40 чоросунун арасында ошол башчылары сайиттер болгон. Кара Кожо, Ай Кожо деп, Мавлана Азам деп аталган. Мана ошол китепте сайиттердин санжырасы да камтылган. Негизинен сайиттер кайсы жерди мекендесе, ошол жерде жакшылык менен береке болору тарыхта да айтылып келген. Мындан улам Кыргызстаныбызда Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздын түз тукумдары бар экени элибиз үчүн чоң олжо. Анткени алар өз кызыкчылыктарын эмес, карапайым калктын жашоосун ойлоп аларга жардам берип келишкен. Булардын кыла турган иши ошо кайрымдуулук. Анткени булар жалпы ошол адам затыга жиберилген. Пайгамбар алейхиссалам адам затыга рахмат болуп жиберилген. Ошондуктан эгерде ушул уюшулса, ушундай бири-бири менен байланышып эме кылса, Кыргызстан үчүн чоң олжо да, Кудай берген олжо. Учурда пайгамбарыбыздын түз урпагы болгон Сайит Умар Олмосханов ата-бабалары мекендеген Кыргызстанга алгылыктуу кызмат кылуу максатын көздөп, Сайиттер үйү кайрымдуулук фондун түзгөн. Анын башкы максаты өлкө экономикасын көтөрүү үчүн ишканаларды ачып, калкты жумуш орундары менен камсыз кылуу болуп саналат. Экономика боюнча ушу кайрымдуулук инвестициясына киргизе турган болсок, булардын баарын жумуш орундарды түзүү боюнча сарпталыш керек. Биздин ниетибиз ушундай. Сайит Умар Олмосханов пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз тукуму. Мындан улам ал учурда бир туугандары болуп саналган Сауд Аравиядагы көрүнүктүү сайиттерге сапар тартууда. Анда Сайиттер үйү кайрымдуулук фонду көздөгөн иштерди каржылоо маселеси каралат.